Ассалаумағалейкум, урматтуу туугандар. Бүгүнкү жума күнүңүздөр байрак болсун. Амансыздарбы? Бүгүн Новосибирск шаарында ошол дагы бир үй бүлө өзүгө турак жай алды. Биз KG недвижимость жалпы жамааты менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үйүңүздөр берекелүү болсун. Жолдор байке, ошол канчалык кыйынчылыктар болду? Жана ошол деңгээлге кантип жеттиңиз? Эмне тоскоол болду жана кандай кубанычтар болду? Ошолор боюнча кичине бөлүшүп кетсеңиз. Ассалаумағалейкум. Ой, мушундай бир жакшы өзүбүздөн жакшы ниет болду. Биринчиден өз үй алайын деп бир жакшы чечим кылып, Аллага табаккал болуп. Ушул калган оңой эле болуп кетти го дейм. Тез эле кыскасы жакшы ниетте болдук да. Ниетиңиз демек ишке ашыптыр. Ашты. Канча күн, канча ай болду ошол сиздердин сделкага чейин? 1,5 ай, 1 айга жетпей калды. 28-7 декабрда. Өзү декабрдын 15-ине кайрылганбыз. Анан бир жума нары бери болуп таанышып, документтер жөнөткөндөн кийин эле уже 24 декабрда уже бизге одобрение берди да. Андан кийин эле уже 9-10 күнгө уже каникулга чыгышты жаңы жылдын астында. Ушул менен мына бүгүн сделка болуп атат. Биз вообще-то буга чейин эле башка риэлторго да жолукканбыз да. Офисине барганбыз, офлайн болгон, онлайн эмес. Барганбыз, документтерибиздин бүт баарын алып барганбыз. Бирок ал жактан биз одобрение ала албадык да. Ошол билбейм, бизден болду же риэлтордон болду, билбейм, бизге алып бере алган жок. Анан биз ошол бойдон эле токтоп калбадык. Эми ушунча жолго аттанып чыктык, эми алайлы деп дагы изилдеп баштап, буга да мен ошол себепкер болгон кайнысиңдим, салымы чоң, ошол кыздын, ошол кайнысиңдим дагы жардамы менен ошол риэлтор ошол Самара эжени, Нурматова Самара эжени таап, ал менен байланышкандан кийин эле силерге мен ошо документиңер жакшы болсо одобрение алып беремин деди. Баштаган ишиңдин аягына чыгамын деди. Ошол декабрдын 15-леринде чалып байланышканбыз, только онлайн болот деген. Биз Новосибирскиде, алар уже Санкт-Петербургда экен. Анан бир жуманын ичинде эле документтерибизди жөнөттүк. 24 декабрь күнү кечки маал эле уже саат 8ден өтүп, бизге уже банк одобрение берди деп кубандырды бизди. Сүйүндүк. Мына ошол бойдон эле каникул болду. Андан кийин эле кече бизге жазды, сделка бүгүн саат 10до кечикпей баргыла деди. Ушинтип келип калдык. Мына документтерге кол коюп, үйдү лотереядан утуп алгандай эле болдук го. 1 ай. Толук эсептегенде 1 ай эле болду да. Кыйынчылык деле болгон жок, тоскоолдук деле болгон жок. Алла таала нарактан буйрам деп турса, эч кандай тоскоолдук деле жок экен да. Эч кандай кыйынчылык деле жаратпады. Нары бери эле болуп кетти го. Көзүбүздү ачып жумгандай эле. Айтамын, үйлүү болуп, бүгүн күлүчүн алып отурабыз, буюрса. Рахмат. Чоң силердин да компанияңарга, ишиңерге ийгилик. Ошол Самара эжеге дагы үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, иштерине ийгилик. Бизге окшогон мекендештерди сүйүнтүп, кубантып, үйлүү, жайлуу кылып ушинтип жүрө берсин. Дагы эмне дейбиз ошо? Чоң рахмат. Ар бир каалоо тилектериңиз Алла таалам кабыл кылсын. Азыр ошол немеге үй алам деген аттаныпсыз. Канча жылдан бери же болбосо канча айдан бери ниет кылып жүрдүңүздөр? Биз негизи 1-2 айдын ичинде эле мен болуп кетти. 1 айдын ичинде жаңы жылдын астында биз сүрүштүрүп, мына жак бу жакты ичинде кызып, 1,5 айдан анан ошо бат эле өзүбүзчө мындай чечимге келдик да. бизге бала чака болгон үчүн мындай табакка кылдык Аллага баардыгыбыз. Алла үчүн деп жеңил болот деп ойлойм. бизге дагы бир түрткү болгон себеп бул ноябрга чейин квартплаталары нормальный болуп турган, декабрга келгенде уже 5.000 көтөрүлдү деп. Анан дедик, значит, квартплаталар көтөрүлүп атат, значит, үй карап, үй алганга аракет кылышыбыз керек. Ушул бизге чоң түрткү болду. Чынында өзү бир түрткү болбосо, ордубуздан чылбайбыз да. Аба 20 миңден берип жүргөн жаныбыз 25 десе, ой деппиз да. Анан андан көрө үй алганга аракет кылайлы дедик да. Ушу менен ушул жолго чыктык. Ниетибизге жеттик, Кудай кааласа. Ошол квартплата ай сайын төлөп жүргөн мекендештерге айтайын, көрдүңүздөрбү? 5.000 дагы кичине болсо да өз ниет максатка түрткү болуп ушинтип азыркы учурда 2 бөлмөнүн ээси болуп атат.
Бул деген уже ошентип коркунуч сезимдерди жок кылып ниетти да кылып койсоңуздар Аллах таалам ниетиңиздерге жараша берет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, көптөн көпкө чейин ошентип ойлонуп жүрбөңүздөр, өзүңүздөрдүн жеке турак жайыңыздарды алып, өз үйүңүздөрдө кененирээк жашаңыздар. Эми ниет кылыңыздар, максат кылыңыздар, анан кандай кыйынчылыктар болду, кандай тоскоолдор болду, же болбосо тууган жары, дос андай мындай барам айтып, сиздерге өзгөчө бир жакшы тарабын, же болбосо албагыла азыркы учурда кыйын болот деген өзүнүн башка жагын да айтып, өзгөчө бир ойго салгандар болду да. Болду. Баазыр мурдагыдай эмне жок, саал кыйыныраак болуп калды деген сөздөр таптык. Бирок көбүнчө эле жакшы сөздөр болду. Бирок биз көбүнө деле айтканга успеть деле этпедик го, биз мынтип үй алып атабыз депчи. Себеби алайлы деп атып, может албай калышыбыз мүмкүн, элдерге жарыялап алып, албай калсак эмне болот деген дагы ой бар. Жаман ойлосоң жакшыраактан келет. Чындап эле ушул күлүштү алайлы, квартирабызга кирели. Чын эле ушул жерде жашап атабыз, анан сүйүнчүлөлү деген дагы ойлор болду. Ошентип көп адамдарга деле айтпадык, өзүбүздүн жакындарыбызга гана айтып, эми калгандары менен сүйүнүчүбүз тең бөлүшөбүз да. Жакшы. Эми сиздер жакшы жактарды айта бербей, эми тоскоол жактарды да айтыңыздар. Анткени сиздер айткандай ошол кээ бир көп айтат да, заманга жараша, же болбосо азыркы учурда кыйынчылыктар болуп атат, же болбосо төлөмгө төлөй албайсың, же болбосо процентный ставка азыркы учурда кымбат болгон деген тоскоолдор болгон. Ошолорду да айтыңыздар. Анткени көп адамдар азыр айтсак, только силер жакшы жагын айтып, жакшы жагын чыгарасың. Жок, жаман жагы да бар да. Жашоодо ушундай экен да, күн түнсүз жашоо өтпөйт экен да. Ошон үчүн оң кол менен соң колду жакшылда жаманга болот. Ошон үчүн жакшы жагын деле айтпай, жаман жагын деле. Эмнеге тоскоол болду? Сиздерге эмне үчүн ошол тоскоолдуктар тосуп калбай кайра алдыга мотивация берди? Билбейм, андай тоскоолдуктар деле бизде анча жаралган жок. Анал 1% бираз ойлондурду мен чындачы. Башында. Башында одобрение чыкканда 22-75 бул башта 23% дегенде мен бираз ойго салдым негизичи. ошол менен чыкты. Чыкканда одобрение чыкканда бизге уже неме барды да. Карасак 86.200 бирдекеси дагы бар да. Вай, ушунча көп чыктыбы деп роса таң калдык. Эми бул аны биз ошол сурайлы деп сурап деле атты карадачы. Жооп бергенде жооп берип атышты. Анан бул секин барып качан үйүңөр ошол бир сценага келип, ошол сүйлөшүлүп, ошол мисалы биз азыр бизге одобрение 4,5 миллионго берген да. Биз 4.200.000 үйдү тандадык. Андан 50.000 дагы түшүп берди. Ошон 4.150.000 түштү дагы. Анан ошол түшкөндөн кийин анан Самарачы айтты. Бул эми ал жөн эле баягы орто эсеп менен эле чыккан 86.000 баасы ошондой эле болду. Эми ошол үй ошол сүйлөшүп, үйдү көрүп, силер жактыргандан кийин ошол баасы чечилет, анан ошондо кайра башка сумма чыгат дегенде дагы биз уже неме болуп калдык. Баягы тынчсызданып атканбыз да, кайра анан дагы башка сумма азыраак чыгат экенде деп ойлодук. Анан бул биринчи бул жолдошума алайлы дегенбиз, ушуга одобрение документтерин баарын бергенде bundan Золотая корона. Ошодон проблема болду. Золотая коронадан алыс болуңуздар, вирус экен ал. Кичине эле бир неме калып кетсе ошо чоңойот экен. Бизде канча КПК, канча эмнеси бар экен, эч нерсе таппадык, таза экен деди, бирок банктан одобрение бербей, ошол анан ошол менин да документтерим жөнөтүп калып, анан бунун аркасынан мага одобрение берип калды, ушундай болду. Бизде тоскоол болгон жер ошол Золотая корона ошол эле болду да. А так башка тоскоолдук деле болбоду. Башка болду. Өтө жакшы, кубанычтабыз. О тоскоолдуктары аз эле болсун, ошо ниет кылган, максат кылгандары өздөрүнүн турак жайына ээ болсун. Эми офлайн алдык деп атасыздар. Офлайнда кандай ишенич болду? Эмнеге сиздер биздин KG недвижимость агенттиге ишендиңиздер? Эмне түркү болду ишеничке? Эми азыр онлайн заман го, biz samimiyine karmavadık. Кармабадык, бирок ютубтардан, инстаграмдардан Самара Нарматова эженин бүт отуттарын, видеолорун көрдүк. Карасак уже көп эле кыргыз жарандарына көбүн эле үйлүү кылып, карасак жөн эле бекер эле үй алып берип аткандай эле көрүндү да көзүбүзгө. Значит алып берет экен. Бирок Самара эже өзү менин айылыман болот экен өзү. Айылдашың. Анан дагы бир ишендик, өзүбүзгө
баягы ишенчиликтүү эле адам экен, тааныш эле адам экен, алдап кетпейт, башка кылып кетпейт деп эле кадамды алдыга таштадык. Ошо Кудай кааласа жеттик буюрса. Өтө жакшы, кубанычтабыз. Ошентип ишенич артып, KG недвижимостьтун жалпы ошол мүмкүнчүлүгүнө карап, ар бир ишеничиңиздерди артып, ошентип биздин кызматтарга ыраазы болуңуздар. Биз сиздерден ыраазыбыз. Үйүңүздөр ошентип жакшылыктарды, той топурларды өткөзүп жүрө бериңиздер. Амин. Тойлордо бар, Буюрса, Самарачын эстип алып. буюрса. Өзү айткан, өзү аракет кылып, эгер убактым болуп калган болсо барып күлүштү өзүм алып тапшырам деген абчым, бирок келе албады. Тилекке каршы. Буюрса анда той топурлар кылсаңыз Кудай керек. кааласа. Урматтуу туугандар, кардарларыбыз 5 баласы менен ошол Новосибирск шаарында эмгектенип жүрөт экен. Бирок мындай чараны ойлонуп карап, эгерде чындыгында айтканда, бирөөгө ай сайын ипотекасын жапкандан көрө, өзүңүздүкүн алып, өзүңүздүкүдө кененирээк жашасаңыз ошол жакшыраак. Ошон үчүн эгерде сиздер дагы ошентип турак жай алам деген болсоңуздар, KG недвижимостьтун жалпы жамааты сиздердин кызматыңыздарда колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүбүз болушунча сиздерге жардам беребиз. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик, тынч болуңуздар. Сиздерди дагы бир рет куттуктайм. Günүңүздөр берекелүү болсун, жакшылыктарды, той топурларды өткөзүп, ошол жерде өнүгүп, өркүндөп, кийинкисинен буйруса ошол үйүңүздөр ургачы болуп туруп, 3-4-дөдөн алып таштаңыздар. Айтканың келсин, амин. Урматтуу туугандар, мекендештер, жалпы ушул KG недвижимостьтан, жалпы ушул Россия жергесинде үй алып жүргөн мекендештердин ипотекасы тезирээк жабылып, ошол карыздардан кутулуп, Аллах таалам жолдорун ачып, ар дайым иштерине ийгилик кылып, тапкан тупкандарына береке берип, ден соолугу чын болуп, ар дайым ошол күлүп жайнап, жакшылыктар менен, бактылыктар менен ар бир мүнөттөрдү кененирээк жашоо менен жашабаңыздар. Барыңыздарга тынч болуңуздар, ийгилик, аман болуңуздар. Кийинки видеолордо жолугушабыз.